Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly musulmon bir to'g'an. Bugun kundagi ko'pchilikdan so'rab atgan masalasi ушул оорулардын ичинен дагы мына коронавирус. Ушуга дуа, кандай дуа кылыш керек? Кандай кылыш керек? Не дуаларды айтыш керек деген маселелер. Эң биринчи ошол дуа деген эмне? Ошого кайрылып келсек, дуа бул кайрылуу, дуа Аллах Таалага кайрылып, Аллах Тааладан суроо. Шариаттагы дуанын орду дуа бул ибадат. Анткени Нуъман ибн Башир радиаллаху анху айтат, пайгамбар алейхиссалам айтып жатканын мен уктум. Ад-дуа хува ли-ибада деп. Дуа бул ибадат деди дагы. Андан кийин окуду. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين деген аятты окуду деди. Жерде Аллах Таала айтып атат. Айтты, силердин Роббиңер мага дуа кылгыла, кайрылгыла, сурагыла. Астажибу лакум. Мен силердин дуаларыңарды кабыл кылам. Эгерде ким менин мына ушул ибадатыма деп бул жерде Аллах Таала айтып атат, ибадатыма текеберлик кыла турган болсо, текеберлик, мен муктаж эмесмин дегендей бой көтөрүүлүк кыла турган болсо, анда жакында эле аларды биз тозокко отун азык кылып таштайбыз деп айтат. Ошон үчүн бул жерден бизге белгилүү, дуа бул ибадаттын бир түрү. Жана пайгамбар алейхиссалам башка бир хадисинде айтат, дуа силахул муъмин. Дуа имандуунун куралы. Бул эң чоң курал, бир аралыкты, бир тосукту билбей турган бир чоң курал. Эгер Аллах Таалага инсан кайрыла турган болсо, дуа кылып, ошол дуасы кабыл болгон болсо, анда Алланын ошол жардамы, дуа аркылуу сураган пенденин нерсеси ал тосуксуз канчалаган бир тосуктар турса деле, же канчалаган аралык турса деле алып келери шексиз. Эми ошол дуанын Аллах Таалага кайрылганда дуанын шарттары бар. Ошол шарттарын толукташ керек. Дуа кылып жатканда тыюу салынган амалдар бар. Ошол тыюу салынган амалдардан сактаныш керек. Жана дуа кылып, анын себептери бар. Ошол себептерин дагы кошо аткарыш керек болот. Ал эми шарттары негизинен алымдар ошол шарттарды 3 бөлүккө топтойт. Эң биринчиси Аллах Тааланын жалгыз өзүнгө шерик кошпостон дуа кылуу. Ошол дуасында толук ишеним жана ихлас менен. Ихлас дегени башка нерсени кошпой туруп, башка нерсени кошуп коюу. Аллахтан деле сурай берейин, анан бул жактан деле сурай берейин, бир жагынан болуп калар деген маселе эмес, толук Аллах Таалага таянуу. Эми Аллах Таалага таянуу десе бир эле дуа менен отуруп калуу деген маселе жок. Анткени себепти биз айтып атабыз, себептерин аткарыш керек. Инсан өзү себептерди толук аткарып туруп, анан Аллах Таалага толук ихлас менен дуа кылуу. Анткени дуа ибадат. Биз айттык жогорудагы аятта. Ошондуктан эгерде ким дуа кылса, Аллах Таалага жооп катары астажибу лакум, мен дуаңарды кабыл кыламын деп айтты. Ал эми хадиси кудсийде болсо, Аллах Таала айтат, эгерде ким мага бир амал кылса, жана ошол амал кылып жатып мага бир башка бирөөнү шерик кошсо, мен анда анын өзүн да,
кошкон ширкин да таштадым деп айтты. Бул учурда инсандын дуасы кабыл болбой калат. Экинчиси, ошол дуанын экинчи шарты, ошол дуа кылып жаткан адам бир күнөөкөрлүктү же болбосо тууганчылык байланышты үзүүнү дуа кылбаш керек. Ошондой ишке алып баруучу нерселерди Аллах Тааладан дуа кылып сурабаш керек. Бул пайгамбар алейхиссалам өзүнүн хадисинде бул нерседен кайтарган. Бул нерседен жана шашылуудан. Дуа кылып жаткан инсан дуа кылып эле аркасынан натыйжаны күтүп, анан үмүтсүз болуп, ошол дубасын таштап ийбеш керек. Анткени Аллах Таала инсандын дубасын бир канча жолдор менен кабыл кылат жана жооп берет. Үчүнчүсү, инсан кылып жаткан дубасында тил менен эмес, жүрөк да кошо туруш керек. Жүрөк ошол нерсени сурап турган болуш керек. Анткени инсан, адам ошол сурап жаткан нерсени Аллахтан сурап жатат. Жөнөкөй эле бир пендеден сурап жаткан учурда кандай болот анын жүрөгү, кандай акыбалда болот? Ошол сураганга чейин миң ойлонот. Эмне деп сурасам экен? Кантип айтсам экен? Кайсы жол менен сурасам экен деп. Аллах Тааладан сурап аткан учурда ошолда жүрөгү дайым бар болуш керек. Эми ошол дуаларды биз пендеден сурагандагы буга кандай сөздөрдү айтсам экен, кантип айтсам экен деген ойлонуштар болушу мүмкүн. Ал эми дуада болсо, бул дуаларды пайгамбар алейхиссалам үйрөтүп кеткен. Жана ошол Аллах Тааладан дуа кылып сурап жаткан учурда толук ишеним болуш керек. Менин дуам кабыл болот деген ишеним болуш керек. Анткени пайгамбар алейхиссалам өзүнүн хадисинде айткан: "Удуллаху антум муқинун бил ижаба". Анткени ва аламу билгиле дедет: "Анналлаха ла ястажиб дуа ман мин калбин гафилин" деген хадис бар. Аллах Таала гафил, мындайча айтканда, бейкапар болгон жүрөктүн кылган дуасын кабыл кылбайт деген. Демек, жүрөк бейкапар болуп, жүрөк башка нерсени ойлоп, тил башка нерсени айтып отурбаш керек деген маселе. Мына ошол негизги 3 шарт менен дуа кылыш керек болот.